Söz soru berişin Mamasadыков Замирбектен. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Менин суроом Демилгечиге. Бир топ мыйзамдарды күчүн жоготуу боюнча өзгөртүүлөр киргизүү менен талаачылык иштерин жүргүзүү үчүн айыл жериндеги товар өндүрүүчүлөрдү мамлекеттик колдоо жөнүндө карап койсоңуз, Кыргыз Республикасынын мыйзамы жокко чыгарылсын деп сунушталат дейт. Рахмат, биз бул мыйзамдарды жокко чыгарганга сунуштап атабыз. Анткени бул мыйзамдар айыл чарба өнүктүрүү жөнүндө мыйзамды кайталап атат да. Бул мыйзамдар о государственной поддержке сельхозпроизводителей деген. Там эти нормы есть все в законе о развитии сельского хозяйства и о государственных закупках товаров, произведенных сельхозпроизводителями. Эта норма тоже есть в законе о развитии сельского хозяйства. Там есть статья, где написано, что ежегодно правительство должно выделять деньги для закупки сельхозпродукции, которая произведена сельхозпроизводителями. Биз эми Кыргызстан агрардык өлкөбүз да. Биз ошону унутпашыбыз керек да. Эми сиз айтышыңыз боюнча салык кодексине каршы келип атат да, туурабы? Жок, каршы келген жок. Бул дублирование болуп атат. Закон о развитии сельского хозяйства уже содержит нормы о том, что необходима государственная поддержка сельхозпроизводителей и о том, что необходимо закупать товары у сельхозпроизводителей. Ошондуктан бул эки мыйзамды жокко чыгарып атабыз да. Сиз Демилгечи сиз карасаңыз, салыктардан жана жыйымдардан бошотуу жагынан Кыргыз Республикасынын салык кодексине каршы келет деп жазылып турат. Сиз окубайсызбы? Сиз өзү Демилгечисиз да. Мен сизге салык кодексине каршы келеби десем жок деп атасыз, туурабы? Жок, биз бул жакта айтып атабыз. Все виды государственной поддержки в сфере сельского хозяйства заложены в законе о развитии сельского хозяйства. И мы говорим о том, что да, все освобождения от налогов и налоговые льготы, они могут предусмотрены только в налоговом кодексе быть. Демилгечи, мен туура айтып атамбы? Ооба. Туура айттым да, туурабы? Бул жерде өзүңөр жазып атасыңар, туурабы? Ооба. Ошону экинчи окууга келгенде карайлык. Макул. Биз эми Кыргызстан билесиз, эми агрардык өлкөбүз, биз аны унутпашыбыз керек. Дыйкандарды колдошубуз керек биз. Рахмат. Макул, экинчи окууда карап чыгабыз. Зарим Аскаровна, мен салык кодексине өзгөртүү киргизсек болот. Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизсек болот, бул мыйзам керек жок, анткени салыктар, салык льготалар салык кодекс менен эле белгилениш керек да. Рахмат. Суроо аяктадыбы? Рахмат.